Амансызбы, күндүн маанилүү жаңылыктарын айтып берүүнү улантабыз. Биринчи жаңылык. Республикалык штабтан 25 мартка карата коронавирустун жаңы 2 учуру катталганын билдиришти. Алардын бири оорулуу менен карым-катнашта болгон Бишкектин 60 жаштагы тургуну, экинчиси Дубайдан учуп келген чүйдүн 35 жаштагы тургуну. Ошону менен COVID-19 вирусу 44 кишиде аныкталды. Экинчи жаңылык. Кыргызстанда 25 марттан 15 апрелге чейин коронавирус катталган аймактарда өзгөчө абал жарыяланды. Буга байланыштуу Бишкек, Ош жана бир нече райондордо кечки саат 8ден эртең мененки саат 7ге чейин коменданттык саат киргизилди. Аталган убакыт аралыгында жарандардын көчөдө жүрүшүнө жана транспорттун кыймылына тыюу салынат. Тургундар күндүзү азык-түлүк дүкөнүнө, дарыканага жана ооруканага гана чыга алышат. Ал үчүн маршруттук баракча толтурушу шарт. Үчүнчү жаңылык. Жайкы олимпиадалык оюндар коронавирус пандемиясына байланыштуу 2021 жылга расмий түрдө жылдырылды. Япониянын премьер-министри өлкө олимпиадалык оюндарды коронавирусту жеңүүнүн урматына өткөрө тургандыгын жарыялады. Ошондой эле ал спорттук мелдештер 2021 жылы өткөрүлсө да Олимпиада Токио 2020 деп атала тургандыгын кошумчалады. Соңку жаңылык. Сингапур окумуштуулары коронавирусту 5-10 мүнөттө аныктоочу экспресс-тест иштеп чыгышты. Эгер ал колдонууга берилсе, анда вирусту аныктоочу эң ылдам тест болуп эсептелинет. Анын башка тесттерден айырмачылыгы ооруканаларда да колдонууга болот. Окумуштуулар аталган тестти өтө так жана сезгич деп сыпатташууда. Коптун сайтына азыр баш баксаңыз, чет жактагы кыргызстандыктардын жашоосу коронавируска байланыштуу кандай өзгөргөндүгү тууралуу макаланы окуй аласыз.